Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Учурда бардык командалар Ысык көлгө барып, 9 май турнирине жеринен даярдык көрүп башташты. Бул чыгарылышта акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Талас облусунун Айтматов районунун Ийгилик командасы 9 май жеңиш майрамына арналган турнирге катуу даярдык көрүүдө. Команданын жетекчилиги маалымдагандай, курамга жаңы оюнчу Баяман Муралим уулу кошулду. 24 жаштагы чабуулчу 2023 жылдын башында Достук командасында ойноп, андан соң жаракатынан улам чоң оюндарга чыкпай калган. Достукка чейин Баяман Алай клубунда ойноп, Президенттин кубогу жана 9 май турнирлеринде 1-лигада чемпион болгон. Ушул эле мелдештерде чабуулчу өзү мыкты оюнчу намын дагы утуп алган. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. 1-лигада 12 команда атсалышат. Норус турниринде 2-лигада 1, 2 жана 3 орунду алган Акилберс, Талас жана Манас 1 командалары 1-лигага кошулду. Ал эми Кемин командасы 6 баласын алмаштырып, команданын атын Кара Балта деп өзгөрттү. Жыйынтыгында 1-лиганын тизмеги төмөндөгүдөй: Ысык Ата, Кара Кулжа, Алтын Альянс, Улар, Ак Суу, Четинди, Акилберс, Жетаке, Талас, Бакай Ата, Кара Балта жана Манас 1. 1-лигада ким чемпион болот? Ой пикир калтыргыла. 2-лигага жаңы командалардын арызын алуу токтотулду. Ушул сааттарда 9 май кубогуна 2-лигага Кара Ой, Чүй Токмок, Кетмен Төбө, Шахтер жана Бүркүт командалары катышуу арызын тапшырды. Ошол эле учурда 9 май кубогуна 2-лигадан Аксы, Аманат, Аракет Арал командалары ар түрдүү себептерден улам катышпаарын билдиришти. Натыйжада 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган республикалык турнирде 2-лигада 16 команда ойнойт. Жогорку жана 1-лиганын чучу кулагы 2 майда өтөт. Жогорку лигада быйыл ким чемпион болот деп ойлойсуздар? Жогорку лигага жаңы кошулган Намыс командасынын оюнчусу Алымбек Кедейбеков даярдык тууралуу буларды айтты. Биз деген Норус турниринде жогорку лигага өттүк. Ал өткөнүбүзгө өтө кубанычтабыз биз. Буга чейин Дордой командасы, бул Дордой командасы деген эң алдыңкы мурдакы командалардын бири болгон. Алдына команда салбаган. Андан кийин ал убакта бирок Нарындын балдарынан ас болчу ал командадачы. Азыр болсо бул Намыс командада көпчүлүк балдар Нарындын балдары, Нарындын улунары. Чындыгында өтө кубанычтабыз. Өтө сүрдүү да болуп атат. Биз мечтать этип, биз ушул байкедей болобуз деген агаларыбыз менен улак тартышып, улак кармап, полянын үстүндө болобуз буюрса. Бүгүн машыгууңар болот. Бүгүн биздин экинчи машыгуубуз болот. Бир машыгууну бул биз Бишкектен кылабыз. Бишкектен аттандоо кылып. Эми азыр болсо ушул жалпы жамаатыбыз менен Калыбек байке, сайыпкерибиз, Сейтбек байкелер, тренерлерибиз болуп, экинчи тренировка кылалы деп атабыз. Балдарга баягы оюндун алдында аттарыбызды текшерип, балдар өзүбүз дагы кичине баягы ойноп, абасына көнүп дегендей. Ошого дайындалып атабыз азыр. Бешкашка оюнга кандай даярдык? Эми Бешкашка буйрушса жакшы. Бешкашка бул Норус турниринде кичине арыгыраак болчу. Бул турнирге жакшы дайындап беришти сайыпкерлерибиз. Буюрса оюнга дайынбыз экөөбүз тең эле. Жакшы результат кылабыз деген ойдобуз. Бирок эми Бышканын аттары дагы оңой аттар эмес. Мен Бышканын аттарынан чындыгында мечтать этчимин. Аватарды мечтать этчимин, минсем экен деп, же ошо менен ат тирештирсем экен деп. Дагы көптөгөн аттар бар эми ал жакта. Буюрса жакшы тиреш кылат деген ойдомун.